планда баягы алдыда турган максат бул биздин баягы ачылуу аземинде болуп жаткан программаны бул жакта жалаң өзүбүздүн кыргыз коллективдин артисттери иштеп жатат. Ушул артисттерибиз менен азыр биз бирге жумуш алып барып, дагы башка убагында келе албай калган кыргызстандыктарга көрсөтүп, андан кийин бизде сборный программалар башталат. Жаңыланган мамлекеттик циркте жаңы жетекчинин оюнун баары чыгармачылык, көрүүчүлөргө мыкты программа тартуулоо үстүндө гана иштеп жатат. А калган маселенин баары чечилди. Болбосо 1 жыл мурда бул жерде цирк деген эле аты болбосо, аш малтайы чыгып, өгүз өлбө, араба сынба деңгээлинде эле жашап келген. Көп убакыт болду. Соц тармактарда аябай көп эле убакытта көтөрүп келген. Бизде Кыргыз мамлекеттик циркинде аябай чоң коррупция бар. Бүгүнкү күндө дагы деле бар. Мындан эч ким чана албайт, кача албайт. Анан көп эле аябай көп жолу маселени көтөрүп келген. Анан азыр Сатыр Нуркожоевич өзүңүз көргөндөй, ушул сиздер кирип келгенде да ушул биринчи эле көрүнө бериш жер ушул биздин кулиссада. 2023 жылдын июль айында президент Садыр Жапаров мамлекеттик цирктин абалын жеринен барып көрүп, коллектив менен маселелерди жеринен талкуулаган. Чынында ал убакта цирктин абалы мал сарайдан айырмасы жок болуп калган эле. Булар эми буюрса 9-да Астанада фестиваль болуп жатат, чоң международный Өлкө башчысы имаратты көрүп чыгып, оңдоп түзөөдөн өткөрүп эле тим болбой, заманбап санариптик жабдуулар менен камсыздоону да тапшырган болчу. Полный электронный вариантка киргизесиң, онлайн система отургузасың. Прямой любой сайт ачканда канча место бар. Канча местосуна билет сатылды, канчасы бош калды. Анан бул помещениянын ичиндегилердин бардыгын арендага кимге тапшырылып атат, канчага тапшырылып атат, кандай түшүп атат, баарын ошо цифровизация кылып киргизип туруп онлайн режимде. Андан кийинки болуп турган управлениялар бар. Андан кийинки бизде биринчи максат эч кандай акчалай төлөп алынбайт. Бүт баардыгы карточка менен кардары келет, булерге манежге келип, секторун тандайт, андан кийин катарын тандайт, ордун тандайт. Бул жерге келгендердики. Катарга келгендердики. Билет аласыздар. Бул жерде QR код келет. Бул жерде сиздин күнү, сааты, секторуңуз, катарыңыз, ордуңуз бүт баары жазылган. Сиз өтсөңүз. QR код бир эле кишиге. Түшүнүктүү. Масштабтуу реконструкцияланган мамлекеттик циркти 2 ноябрда өлкө башчысы капиталдык реконструкциялоо долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы менен таанышып, кыдырып чыкты. Артисттер үчүн ыңгайлуу кабинеттер жасалып, манеж жаңыртылды. Реконструкция эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлүп, имарат заманбап жана ыңгайлуу болуп калды. Албетте мамлекеттик цирктин жаңыланышы маданият тармагына болгон камкордуктун бир гана тамчысы калган маданият өкүлдөрүнүн кулагына күмүш сырга. 25 жылы кошумча маданиятты өнүктүрүүгө деп 3 миллиард сом бөлүнгөн. Ал эле дейсизби, мындан ары цирктеги кызматкерлердин маяналары көтөрүлүп, цирк өзүн өзү камсыздаган мекемеге айланат. Бүт документтерин даярдап, тез арада өткөрүп, анан зарплатасын сразу көтөрүп беребиз. Анткени могу жерде билеттен түшкөн акча, арендадан түшкөн акча бүт булардын өзүндө калат, туурабы? Анан баягы содержаниясына кетет. Столовый, коммунальный услуга. Столовыйда бар, түшкөнүндө бүт бар. Анан кийин бүт эсептеп чыгып турган зарплаталарын сразу көтөрүп бериш керек да. Күндө бул жерде представление болсо, келген кишилердин билеттеринин баары бияка түшүп турат. Ошону менен эле өзүн-өзү актап коет. Бизде бар расчеттор, чыгуулар, даже буларды контракт өткөргөн беребиз. Өзү бага барат да. Келерки жылы маданият тармагына миллиондогон каражаттар бөлүнсө, бул убака дээреде болуп көрбөгөндөй алкоого аларлык иштер жасалды. Биз билбеген жаңылыктар барбы? Оп. Кармап тургуз биз интервью жыйынтыкта.
азыр дүйнөнү дүңгүрөтө турган жаңы чыгармалар, гастролдор башталды. Биз көптөгөн жаңы спектакльдерди кое баштадык. Мурун спектакль коюуга спонсор издеп жүрө турган болсок, азыр 100дөн ашык спектакльди өтө кымбат баадагы 1 миллиондон 30 миллионго сомго чейинки спектакльдерди кое баштадык. Кино тарабын айта турган болсок, 10 эсе каражаты көбөйдү. Ал эми 25-жылы мындайча айтканда 1 миллиардка тете акча бөлүнүп жатат. Бул 22-21 жылдары эле 30 миллион сом менен иш алып барчы, 30 миллиондон 1 миллиардка чейин көтөрүлүп атат да, bundan кийин жаңы чыгармалардын элибиздин ушул руханий байлык менен камсыздоо жана биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүнө татыктуу таанутуу болот деген ойдомун да. Ынтымак ордо президент Садыр Жапаров өлкөнүн маданий, интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкон ишмерлерге маданият кызматкерлеринин күнүн майрамдоого байланыштуу мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, маданиятты колдоо жалпы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экендигин айтты. Мунун баары кыргыз маданиятынын бардык тармагынан жаңы сымдар, жаңы жүздөр чыкса деген изги тилегибизди ишке ашырууга жасаган аракеттерибиз. Максатыбыз кыргыз маданиятынын алтын доорун кайра бир кайталап, кыргыз кереметин даңазалоо. Кыска аралыкта экономикалык чоң секирик жасаган эгемен Кыргызстан маданият жаатында жаңы бийиктиктерди багындырышы керек. Соңку жылдары кыргыз керемети кайрадан көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырып, кинотеатрларга элдин батпай жатканы кубанычтуу көрүнүш. Кино ааламынын өкүлдөрү бул тармакка миллиондогон каражаттар бөлүнүп, техникалык базасы да чыңдалганын айтышууда. Мисалы биз аябай негизи эле кыргыз киносу чыгармачылык жактан абдан эле алдыдабыз да, жакшы мындай болгон. Вот бир ушул кемчилик каржы жагы болуп келген. Эми буюрса мына каржы кенен берилип атат дейт, вообще мындай көңүл мынчалык көңүл бурулган эмес кыргыз маданиятына. Мына азыр көрүп атабыз, эми даже маданиятты даже жолдор оңдолуп атат, мектептер салынып атат. Буюрса аябай чоң жылыш болуп атат да мамлекетибизде. Аймактарда улутта калган жок. Райондук маданият үйүндөгү техникалык каражаттары жаңырып, театр оюн зоок мекемелерин жаңы репертуарлар менен толуктоого жана сахна костюмдарын тиктирүүгө, гастролдорду уюштурууга шарттар түзүлүп жатат. Маданий жайлар, имараттар четинен оңдолуп түзөлүп, айрымдарына жаңы имараттар салынууда. Урматтуу генералдар, офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана милициянын кадырлуу ардагерлери. Кыргыз милициясына 100 жыл. Kurallı güçlerinin başına kolaşısı, Kırgız milisiyasının 100 yılına arkadan saltanatlı parafka öz kuran daya, İçki İşler Ministri Gezbek. 1924-2024 жылдар аралыгында атамекендик милициянын калыптануу жолун чагылдырган даректүү тасма жана театрдаштырылган ретро оюн көрсөтүү. Мунун баары кыргыз милициясынын басып өткөн тарыхы. Ал эми бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө орун алып жаткан өзгөрүүлөр менен жаңы чакырыктар кыргыз милициясы үчүн ыкчам аракеттерди талап кылууда. Жалпы республика боюнча милиция кызматындагылардын маянасы 2 эсе жогоруласа, Баткен жергесинде кызмат өтөгөн милициялардын айлыгы 4 эсеге жогорулады. Ошондой эле атайын күжүрмөн санарып технологиялар ишке киргизилип, коопсуздукту камсыздоого жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Мамлекет башчынын тапшырмасы менен акыркы 4 жылда элибизге ак кызматын өтөп, калкыбыздын сыймыгы болуп, коопсуздукту сактаган кыргыз милициясына керектүү шарттар түзүлүп жатат. Жаңы программаларды, кибер коопсуздукка байланышкан техникаларды колдонуп, адамды жүзүнөн таанып, ошол жерден аныктай турган заманбап технологиялар менен иш алып барууга толугу менен өттү. Өлкө аймагындагы коомдук жайларга 4000ден ашуун видео камералар орнотулуп, алар аркылуу күнү түнү көзөмөл жүргүзүлүп, жалпыга бирдей болгон коомдук тартип сакталып келүүдө.
Мото унаалар 80-жылдан 90-жылга чейин кызмат өтөгөн. Жол коопсуздугуна алдын алуу боюнча. Анан булардын өзгөчөлүктөрү жанагы унаа караганда булар батыраак жеткен да, жанагы жол жок жерлерден өтүп, кичинекей жолдордон өтүп. Партупе деп коет, партупе значок Фрунзе деген. Фрунзе багында значок. Ушул значок тагынышканбы? Ооба, ушундай значок тагынышкан. Партупе өтүк. Уақыт бир орынга турбайт. Бир учурда элдин коопсуздугу үчүн кызмат кылган унаалар азыркы учурда көргөзмөгө айланды. Бүгүнкү күндө заман кандай өзгөрсө, ага шайкеш келген техникалар, коопсуздук каражаттары кыргыз милициясында бар. Дили да мамлекеттик атрибуттары да окшош болгон эки эл. Казакстан парламентинин мажлисинин төрагасы Ерлан Кошанов ынтымак ордодо. Садыр Жапаров Ерлан Кошановдун Кыргызстанга болгон бүгүнкү расмий сапары мамлекеттер ортосундагы парламенттер аралык диалогду алга жылдырууга олуттуу түрткү берерин айтты. Өз кезинде Казакстан парламентинин мажлисинин төрагасы Ерлан Кошанов Кыргызстан менен Казакстанды бир туугандык, достук жана ынак коңшулук байланыштырып келгенин, эки тараптуу кызматташууну мындан арада тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирип, парламенттер аралык кеңештин кезектеги отурумунун жыйынтыктары тууралуу өлкө башчыга маалымат берди. Ерлан Кошанов президент Садыр Жапаров тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформаларды Казакстан толугу менен колдой турганын айтып, казак эли боордош кыргыз элинин өзгөрүүлөрүн жана жетишкендиктерин, өзгөчө өлкөнүн экономикасынын өсүшүн жана олуттуу социалдык экономикалык өзгөрүүлөрдү кубаттаарын айтты.